Абдуллах ибн Умар деген боордашыбыз суроо берип атат. Суроо: адам намазды окуп, күнөө иштерди деле кыла берсе, намазды окуй берсе, барып күнөөдөн тийлип калат деген сөз туурабы? Бул сөздү кичине башкачараак түшүнүп калган окшойбуз. Аллах субханаху ва таалады Кур'ан-ы Керимде ошондой бир сүрөсү бар. Şu namaz жөнүндө, namaz күнөөлөрдөн тосушу жөнүндө инна солата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз арам иштерден, күнөө болгон фахш бузуку иштерден тыят, тосот деген ошол маанидеги аят бар. Бул аятты кантип түшүнүш керек? Намаз окуган адам күнөө иштеринде дагы улантып жүрө берсе, өз-өзүдөн баягы имандуу инсан болуп, жаман иштери акырындап калып калабы? Же намаз окуп аткан адам күнөөлөрдөн тийлишке көпүрөөк аракет кылыш керек деген сөзбү бул? Кээ бирлер айтат, намаз окуп жүрүп күнөөлөрдү дагы улантып берсе, окуган намазы намаз эмес дегендер деле бар. Бирок биз андай дебейбиз, бул күнөө иштерден, бузуку иштерден кайтаруу намаздын хикмети. Намазда ошондой бир нерсе бар. Кудай менен жолугуп, Кудайга бар ошо пендечилигин кылып, Кудайдан бир өзү үмүт кылган нерсесин сурап аткан адам Кудай менен түздөн түз байланышкандай өзүнү элестетет. Эми ойлонуп көрүң, ошентип Кудайдын астыда ошентип турган адам бир аз өтүп дагы экинчи намаздын убактысы кирет. Ошол эки намаздын арасында кантип колу күнөөгө барат? Жарым саат мурда намаз окуган, 5-inde окуду. Кыштык күндө бир 2 саат өтпөй асыр вакыты кирип атат. Мону арасында кантип ал адам башка күнөө иштерди кылганга өзүдө ошондой күч таба алат да? Неге десе, дагы бир 2 сааттан кийин Кудайдын астыга барып, Кудай мени күнөөлөрүмдү кечире кой деп ошентип дуа кыла турган адам болсо. Ошон үчүн мо улантып окуп аткан намазы бир намаз менен экинчи намаздын ортосундагы нерселер аны Кудайдан коркуп, азыр кичине туруп дагы Кудайга кайрылам, Кудайдан сурайм, кайсы жүзүм менен сурайм деген нерселер мусулман адамды оңдоп, туура жолго түшүшүгө себепчи болот. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 убакыт намазды куду баягы адамды үйүнүн астынан акып турган арыкка окшоткон. Ошол жерде күндө 5 жолу киринип, жуунуп жаткан адам кандай болот? Куду ошо жуунуп жаткан адамда кир болбогон сыяктуу 5 убакыт намазды окуган адамда деле 2 намаздын ортосунда билип билбей кылып кое турган баягы инсаний болгон кемчиликтер бар. Бул инсандык кемчиликтери бардык адамга таандыктуу, андан кутула албайт. Бул миң таза болом деп аракет кылса дагы кээ бир иштери бар. Бирөөгө катуу сүйлөп коет, бирөөдө сөз сүйлөп атып, ортосунда бир ушактап коюш мүмкүн. Башка ошол сыяктуу күнөөлөрдү бардыгы 2 намаздын ортосунда кылынган нерселерге Алладан дуа кылып сураса кечирет. Бирок момун адам билип туруп, азыр мен күнөө кылып атам, бирок кыла берем. Эмне болуптур? Анан барып намаз окуйм деген түшүнүк бул мусулман адамды иманını bir öte alsız eken, düşünügü dağı bayağı din jönündө, Allah'ты meyrimi jönündögü düşünügü öte tömön ekenini көрсөтөт. Ошон үчүн айтабыз, ал өзүнөн өзү барып тыйылып калбайт, бирок намазды хикметтерин түшүнсө, бүтүн ааламдарды ээси болгон, ааламдарды бардыгын үстүнөн кожоюну болгон, Алла менен жолугам азыр деп турган адам бир күнөө кылып барып жолукканга жүрөгү беттебейт. Ошон үчүн чыныгы Алланы таанып, аны менен намазды жолугам деген ойдогу адам кааласа баягы күнөө иштерден тыйылып калат. Бирок ошо намазды чыныгы намаз деп кабыл алып, чыныгы Кудай менен болгон баягы момундун миражы дейт да. Мираж дегени Аллахты чыгып, пайгамбар алейхиссалам Аллах өзүнүн хүзүрүгө чыгарганда намаздарды парз кылган. Ошол сыяктуу момун адам деле куду Кудайдын астыга чыгып, Кудайдын астында туруп
pendelik kılıp Kudayдын астында туруp сурагандай өзүнü elestetse, inşallah күнөөлөрдөн өзүnü өзү тиетирген болуп калат. Ошол нерсени намаздын хикметтеринен делет.